Qirg'iz jomog'u, Qidir, aql ырыс. Qirg'iz tilin qo'ldoymiz. Qattalib, bekir jaza ketingiz. Murunqu bir zamanda Qidir, aql, ырыс degan 3 yo'lovchi safarga chiqishadi. Gün qaynab turgan chaq. Üçöөнүн har biri özün artık görüp, gimelge көбүрөөк пайда алып келет, деп талаша беришет. Ошентип сөздүн учугу узарып баратканы менен, жол боюнда айдап жүргөн эмгекчил бир дыйканга туш келишет. Дыйкан аларды көрүп, токтоп, сылыктык менен салам айтып, конок Кудайдын коногу деп, от жагып нан суу сунуш кылат. Жүрөгү таза, сөзү жумшак киши экен. Кыдыр дыйканды сынап, жай гана сурайт. Жүрөгүң акпы уулум, эмгегиңди ким үчүн кылып жүрөсүң? Дыйкан күлүмсүрөп, Кудай берген күчүм эл үчүн, колумдан келгенин бөлүшөм, жакшылык кылсам жаным жай табат, дейт. Акыл ага, туура ойдон адашпа, сабыр менен жүр, деп насаат айтат. Ырыс болсо, кайда ак пейил болсо, байлык ошол жерге келет, деп коштойт. Үчөөнүн батасы ошол жерге сиңип, дыйканга кут тилешет. Айдап жаткан жериң берекелүү болсун, эмгегиң акысыз калбасын. Эртеси эле дыйкан айдаган танаптан алтын күмүштүн майда күкүк ташы сыяктуу жылтылдаганы көрүнө баштайт. Дыйкан шүгүр кылып, жүрөгү көтөрүлбөйт. Бул Кудайдын сынагы, элге да жетсин, деп жакыр Куранга бөлүшүп, кара картаңдын батасын алат. Кабар айылга бат эле тарайт. Бир өзүнчүл бай бул окуяны угуп, ичинен күйүп, көзү кызыгып калат. Ал дыйканды чакырып, кел, менин жеримди да айдап бер. Сен айдасаң байлык андан бетер чыгат, дейт. Дыйкан жакшылыкка жок дебейм, деп макул болот. Бирок байдын жерине араң кирип иштей баштаганда, керемет кайталанбайт. Айдаган сайын жалпак таштар гана чыга берет. Бай ачууланат. Эмнеге меники болбойт, деп күрсүнөт. Ошондо акыл, беки адилет жүрөккө гана конот. Көзү ачкөз жерге кут отурбайт, деп айтат. Бай болсо бул сөздү укпай, иштен эмирөө түшөт. Көп өтпөй чаң көтөрүп чоң кербен келет. Кербен башы элден дыйкандын ак ниетин угуп, издеп келип жолугат. Ак көңүл киши экенсиң, бул белекти элиңе пайда кылып колдоносуң, деп азык түлүк, керектүү шаймандарды берет. Дыйкан башы ийкеп ыраазычылык билдирет. Эч нерсеге асыкпай, шайы кетпей ишин улантат. Ошол түндөрдүн биринде айылды жоо чабат деген кабар чыгат. Талаадагы оору сыркоолорун карап, адамдарга жардам берип жүргөн дыйкан кечинде үйүнө кайтып бара жатып, токоюнун четинде жарадар болгон сулуу кызды көрөт. Кыз калтырап турат, артында куугун бардай. Дыйкан коркпо деп жоолугун жаап, үйүнө жетелеп келип, жарасын таңып, эшик терезесин бекитип, тынчтандырат. Суроо берген жок, жаман ойлобой, намысын сактап, күнү түнү көз салат. Эртеси таң атпай эле айылга хандыктагы элчилери менен кербен кайра кирип келет. Кандын кызы жоголду. Ким көрдү, ким сактап калды, деп сурак кылышат. Дагы баягы бай болсо, элдин алдында калп айтып чыгып, мен таптым, менин акылым алып келди, деп жар салып, мансапка умтулат. Эл чогулуп, акыйкат сөз сурайт. Дыйкан унчукпай турган бойдон, чыны кыздын өзүндө деп ойлонот. Көп узабай эле жыйында ошол кыз өзү да келип калат. Жүзү агарып, көзү жайнап, мени түндө талаада жоодон сактап, үйүнө жашырып, жарайымды таңып, намысымды коргогон ушул дыйкан болду. Бир ашыкча сөз айткан жок, бир ашыкча көз салган жок, деп баарын ачык айтып берет. Эл тышкы иштер министрлиги койбойт. Чын татыктуусу ушул экен, деп кол чабат. Кербен башыда ыраазы болуп, адилет сөз акылдын жарыгы, деп билегин үстөп бата берет. Ушул маалда көрүнбөгөн бутактан сыяктуу, бирок жүрөккө жакын жылуулук сезилет. Кыдырдын куту ошол үйгө отурат. Акылдын насааты элдин эсинде калат. Ырыстын берешени дыйканга багыт алат. Хандын уруксаты менен дыйкан менен сулууга нике кыйылып, чоң той өткөрүлөт. Эл береке, ынтымак болсун, деп кубанып, батасын жаадырган сайын, дыйкандын үйү бара-бара куттуу очокко айланат. Ал байлыкка мастанбай, мурдагыдай эле эмгектенүүнү, бөлүшүүнү улантат. Көзү күйгөн бай болсо уялып, башын жер тиктеп калат. Көкөйүмдү ачкан чындык экен. Ак дилден башка бакыт жоктура, деп ичинен моюнга алат. Ошол күндөн тартып, эл арасында мындай сөз тарайт. Акыл бар жерде ырыс конор, ал конгон жерге Кыдыр батат. Жакшылыкка жетелеген 3 жолоочунун мактанышы да токтойт. Себеби, кимдин артык экенин элдин турмушу өзү эле көрсөтүп койду. Ушул окуядан кийин бул айылда чындыкка таянган адилет жашоо өкүм сүрдү. Ал эми дыйкандын үйү ак көңүлдүктүн, сабырдын жана берешендигин символу болуп калды. Моралы жөнөкөй да, терең да. Адамдын жүрөгү таза болсо, акыл туура жол көрсөтөт. Ырыс өз жолу менен келет. Ал эми Кыдыр кутун түшүрөт. Эгер жүрөк карайлап, көздү ачкөздүк басса, алтын да ташка айланат. Ушундай экен, балдарым,
Ақыл жоқ жерде ырыс та болбойт, құт та қонбойт.